Санастарбы, урматтуу бүгүнкү кереметтүү жыйындын катышуучулары, урматтуу аскер кызматкерлери, урматтуу бүгүн биздин ушу курман болгон жоокерлерибиздин тууган уруктары, ата-энелери. Бүгүн биз үчүн дагы эле болсо оор күндөрдүн бири. Мен ар дайым ушул эл алдына чыкканда, сүйлөгөндө каттуу сүйлөп, каттуу өзүнчө эме кылчу элем, бирок ушул балдардын алдында, курман болгон биздин жоокерлерибиздин алдында ар дайым мен жүүнүм бошоп, өзүмчө ушундай кыйын акыбалда каламын. Себеби бул балдарыбыз, урматтуу эл журт, биздин элибиздин эгемендүүлүгүн, билимдүүлүгүн, мамлекеттүүлүгүн, элибиздин территориясын коргоп курман болушту. Биздин балдарыбыз, курман болгон балдарыбыз, биздин жоокерлерибиз башка элдин территориясын өткөн жок. Башка элдин үйүн басып алайын, башка жерин басып алайын, башка мамлекетке өтүп барып каза болушкан жок. Ушул каза болгон балдарыбыздын ар бири өзүбүздүн жерде, өзүбүздүн элде, өзүбүздүн үйдө, өз үйүбүздү коргоп жатып курман болушту. Ошондуктан балдарыбыз баатыр, балдарыбыз элибизди, жерибизди, сиздерди, бизди коргойбуз деп курман болушту. Курман болгон балдарыбыз 49 аскер жоокери курман болду. Алардын 42-си аскер чегара кызматкери, 5-өө ички иштер министрлигинен, 1-өө өзгөчө кырдаалар министрлигинен, жана 1-өө коргоо министрлигинен каза болду. Урматтуу катышуучулар, балдарыбыздын 19 жаштан 42 жашка чейин кырчында жигиттерибиз каза болду. 19 жаштан 3 балабыз каза болду. 42 жашта 1 балабыз каза болду. Негизинен балдарыбыздын көпчүлүгү ушу 20-дан 30 жашка чейинки балдарыбыз болду. Ошолордун 28-и бойдок балдарыбыз болду. Үйлөнө элек али, үй кура элек балдарыбыз болду. Ошолордун 8-и балабыз, эми гана үйлөнгөн, эми гана 1 балалуу болгон жаш балдарыбыз болду. То есть биздин каза болгон балдарыбыздын 36-сы жаңы үй бүлө курган, же үй бүлө кура элек балдарыбыз болду. Бул деген кырчындай жаш балдар. Бул деген дагы көптөгөн жашаш үчүн, дагы көптөгөн бул өмүрдү, жашоону көрө турган балдарыбыз каза болду. Булар жөндөн жөн каза болгон жок. Силерди, бизди, элибизди, журтубузду коргойм деп каза болду туугандар. Ошондуктан балдарыбыздын эрдиги түбөлүк мамлекетибиздин жүрөгүндө сакталат. Мамлекетибиздин башчысы, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы, урматтуу президентибиз Садыркожо Жапаровдун Кыргыз мамлекетине, бүгүнкү күндө куралдуу күчтөрүнө көрүлүп аткан камкордугу боюнча өзүңүздөр жакшы маалымсыздар. Бирок ушул жерде айтылбаса качан айтылат? Мен айтып коеюн. Урматтуу президентибиздин түздөн-түз берген тапшырмасынын негизинде куралдуу күчтөргө 2 жылдын ичинде 60 миллиард сомдон ашык акчаны куралдуу күчтөргө жумшадык. Ошол аскерлерибиздин вооружение, боеприпасов, военный техника, жана башка обмундирование, тамак-аш, кийим-кече, үй жайына жумшадык. Ушулардын бардыгы ушуга чейин жасалбай, каралбай келсе, мындан ары мамлекет аскер кызматкерлерине мекенди коргогон балдарыбызга толук бойдон шарт түзүп берүүгө бардык күч аракетин жумшап атат. Урматтуу туугандар, балдарыбыз, курман болгон балдарыбыз көпчүлүгү ушул мекен чегинен кайтпастан, кээ бир командирлерден мен сурап чыктык, азыр жакында башта бизде китеп чыгарабыз атайы. Ар бир баланын кайсыл акыбалда, кандай акыбалда курман болгондугу боюнча биз ар бир бала боюнча өзүнчө очерк даярдайбыз. Жана ошол балдардын көпчүлүгүнү командирлер айтып атышат, кайт десек кайтпай койду деген балдар болуп атат арасында. Кайтып тур артка десек, жок, мен таштабайм мекен чегини, мен ушул жерде курман боломун деп өздөрүнүн курмандыкка чалып, бирок артка бир кадам таштабастан курман болгондугун айтып отурушат. Урматтуу ата-энелер, сиздер ыйлабаңыздар, сиздер кайратты жыйнаңыздар. Балдарыңар жөндөн жөн, силер туулуп өстүргөн балдарыңар, тарбия берген балдарыңар жөндөн жөн каза болгон жок. Мекенди коргоп, эли журтум, мамлекетим топурагы деп каза болушту.
Дагы бир жолу белгилеп айтамын. Балдарыбыздын бардыгы өз үйүбүздүн территориябызда каза болушту. Биз башка элдин, башка журттун территориясына өткөн жокпуз. Бирөөнүн үйүнө кирип барган жокпуз. Биз өзүбүздүн чегибизди коргойбуз деп кирип келген душмандарды талкалап каза болушту. Биздин бир дагы балабыз башка территорияга өтүп каза болгон жок. Бирок бизде каза болгон душмандарды мен приказ бердим, бирөөнү калтырбай алып чыгып кетсин деп. Бир дагы душман биздин территориябызда өлүгү дагы калбасын дедим. Бирок биздин территориябызда көптөгөн душмандардын өлүгү болду. Мен ачык айтайын, ушу балдарыбыздын эрдигинин негизинде. Алардын баарыны биз секе кайрадан чыгардык. Бизге алардын эч кандай өлүгү кереги жок деп. Мына ошол 49 балабыздын кылган эрдигинин негизинде мамлекетибиздин жаңы тарыхында болуп көрбөгөндөй чоң согуштук кагылышуу болуп, биз бир дагы метр жерибизди бирөөгө бердирбей сактап калдык, коргоп калдык. Мына балдардын эмгеги, мына балдардын өмүрү текке кетпегендиги туугандар. Кудай сактасын, Кудай тооба кылдым. Эгерде ошол маалда биздин балдарыбыз каза болуп, анан биз дагы бир территориябызды алдырып койгондо, мына ошондо чоң шылдың болмокпуз. Балдарыбыздын өмүрү текке кетпегендигинин белгиси ушул. Урматтуу ата-энелер, силердин алдыңарда, бир туугандардын алдында мен ошол маалда балдардын жанында, ошол апаатта, кагылышууда чогуу болгон жетекчи катары, командири катары алдыңарда башымды ийип таазим этем. Урматтуу ата-энелер,